қарапайымды баса қаласыңар, ал еш жаққа қашпай. А тигилер башкача кылып качып атышат да. Күнүмдүк сода кылгандарға касса аппарат коюш туура эмес. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Искендер Эсенгелдиевич, бул мыйзам долбоору өзгөртүү калкты жана ишкерлик субъектилерди салык түйшүгүнөн азайтуу, да? Туура. Эми чындыгында калкты, элди ушул түйшүктөн арылтыш керек. Бул налоговый тиешелүү да. Себеби дегенде, азыр менин коллегаларым туура айтты. Көчөдө туруп бир чыпта күрүч, кандай бир сода кылабы, аны менен сумда сода кылган обороты миллион телефон саткандардын укугу эми кыйын да, экөөнүн айырмасын билесиңер да. Чындыгында кыйын ушуларгачы. А тиги карапайымды баса каласыңар, ал эч жакка качпайт. А тигилер башкача кылып качып атышат да. Ошолорду кандай контроль кылып атасыңар? Акыркы мезгилде. Сизге суроодо, урматтуу төраганын орун басары, сиз немедеги крупный иштеген сумда болобу, гумда болобу, ошо Кыргызстанга алып кирген телефон болобу, башка эмне болот? Бир крупный киришет да. Ошолор жөнүндө мындай информация барбы силерде? Уруксатпы, Эрнис Шарабинович. Негизи мындай көйгөйлүү маселени көтөрүп атасыз. Биз дагы азыр өзүбүздүн жумушубузду мындай кичине өзгөртүп атабыз да. Өзгөрткөнү бул ошо кичи орто бизнеске колдоо максатында, ошол эле мына патент сунушталып жатат. Ошо кыйналбасын, ошо бир төлөп эле жана отчетторду, эсеп фактура, ошолорду мындай кыйналбаган бир шарттарды түзөлү деп. Андан тышкары жана бирдиктүү салык декларацияны ошо кичи орто бизнеске ушул мыйзам долбоорунда дагы сунуш болуп атат, ошо бербеле койсун деп. Эми сиз айткан жана ири компанияларга туура биз ушул күчүбүздү, ушул жумушубузду чоң компанияларга ар кандай бир схемаларды кылган, ар бир тармак боюнча азыр ушул аналитиканы күчөтүп, ошол жака мындай жумушубузду багыттаналы деп атабыз. Ошол эле мына чек ара маселеси, билесиңер, чек арада дагы көп маселелер болгон. Азыркы учурда катуу көзөмөлгө алынып, ушул мыйзам долбоордо дагы мына 84 беренеге да бир сунуш болуп атат, жана депозит, буга чейин жана инвалид, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, жөнөкөй адамдар паспорттарын алып, импорт кылып, анан жок болуп кетип, ошол жарандар мындай айтканда кыйналып калатышты. Анткени бизде ушундай талаптар бар. ЕСтен мисалы алып келатканда НДСти 2 айдын 20-сына чейин товарды киргизип алып, 2 айдын 20-сына чейин төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар болчу да. Биз ошол жерден азыр мындай күчөтүп көзөмөлдү. Эгер жана жаңы компания болобу, кандай бир ошо эме болсо, анда алдын ала же төлөп, же депозитке акчаны коюп, анан товарды алып келип, мындай айтканда качканга мүмкүнчүлүгүн жабып атабыз. Ушундай чоң компанияларга биз кыйнайбыз деген маселе жок. Таза иштегендерге биз только колдойбуз. Бирок ошол жерде күчөтүп аналитиканы. Анан сиз айткан жана сода борборлордо деле негизи көзөмөл бар. Бүт эле ошол ишкерлерге биз мындай айтканда жакшы администрациялоону азыр күчөтүп атабыз да. Рахмат, урматтуу налоговыйдын орун басары. Мындай да. Чындыгында биздин урматтуу президентибиз бардыгы калктын мындай биздин калкты колдойт да, мындай катмарын, мисалы сода кылгандарды да. Сиздерге сунуш да. Мына патентке өткөрүш керек кайра. Патентке өтүп атат азыр, Анан жанагы аябай оборот аз, күнүмдүк сода кылгандарга касса аппарат коюш туура эмес. Бул акылга сыйбаган нерсе да.
Анан жөн эле өзгөртүш керек, патентке өткөрүш керек деп сүйлөп коюп, жөн эле отурбаш керек. Жумуш жылдырыш керек. Сиздер чото бир мындай эми жумуш жүрсө керек. Мына Алмамбет Насырханович келип кичине жанына баштады. Патентте мындай кыйналбай турган болуш керек да, жарандарчы. Азыр мисалы кайсы район налогойдун 4 районго бара турган болсоңуз, сиз эле азыр мына Свердловский эле барып көрдүңүз эле. Очередь да. Бир мында туруктуу обслуживать эткен эч ким жок. Бүт очередь. Ушулардын да жөнгө салса болот да. Азыр сиздер мындай кылыңыздар. Ал барып, жаран барып, патент оформить этип, алып кереги жок да азыр. Азыр телефон менен төлөйбү? Ушундай нерсеге өттүңөрбү? Ооба, электронный. Электронныйга. Бирок ошол жерге дагы киришиңер керек. Же кирдиби билбейм. Патент алган жаран кандайдыр бир убакытта чектелип калат да, токтойт жумушу. Ошодо аныкы узарып кете бербеш керек. Ошол албаган күндөн баштап, анын жумуш токтон баштап токтош керек. Ошо автоматически токтош керек. Анан кайра эле анын моюнуна жүктөлүп калган туура эмес да бул. Ушул нерсени иштеп чыксаңыздар. Азыр мен мына коллегалар туура айтты да, жанагы касса аппаратка жөн эле расход, жөн эле бюджеттен. Быйыл канча коюлду республиканский бюджеттен план силерге? 268 миллиард сом. Быйылкы 25ке. 25ке. Буюрса мына 6 ай кетти, буга чейин дээрлик 5 миллиардтан ашыкча чогултуп, жакшынакай планды деле аткаратабыз. Кичи орто бизнеске колдоо көрсөтүп, азыр мына патентке өтүп атабыз мына мыйзам менен. Дагы көп жеңилдик кылып, эч мындай текшерүү биз мораторий кылганбыз кичи орто бизнеске. Мораторий деп, мен жана айтып кеткендей, чоң компанияларга көңүл буруп, ошол схемалар болобу, кандай болобу, ошол жерге администрациялоону жакшыртып, анан жакшынакай планды деле аткаратабыз. Жанагы дагы бир эме боюнча сунуш бир болбосо чок иштейбиз. Мен бир өзгөртүүлөр киргизип берем. Жанагы месталар боюнча да. Например, Дордой айтайлы, базарды биздин эл базарда соода кылат. Ошолордун ар бир ставкасын коюш керек. Ставкасы бар да. Прилавканын мындай соода кылган местасынын квадрат метри бардыгы жазылган да. Ошолор дагы өзгөртүү киргизиш керек. Аларга кичине ыңгайлуу кылыш керек. Себеби дегенде буларга 1 метрге төлөгөн менен 3 метрге төлөгөндүн айырмасы жок болуп калат да кээде. Экөө бирдей ставкада төлөп калат. Же туура эмес айтамбы? Негизи азыр ошо Дордой Кара сууда өзгөчө зона деп туура айтасыз, жана фиксированный ставка орнотулган. Ал жерде квадрат метрин эмес, өзүнүн жана акча жүгүртүү көлөмүнө жараша, оборотуна жараша, өздөрү өз ыктыяры менен кандай оборот болсо ошого арызын жазып, ошонун салыктарын төлөп келатат. Мына Жумабек мырза деле билет болуш керек, жана өз эмелери. Анан ал жерде дагы азыр пилот болуп атат. Биз бул жерде Эринч Шарабович, мына Дордойдо деле, Кара сууда деле жакшынакай биз аларды ушул оборотко деп, мындай айтканда, күчкө салган жокпуз. Өздөрү мен оборотум мисалы, жана кичилер 4 миллион деген бар, айына 1,5 миң сом төлөшөт. Анан 8 миллион бар, 3,5 төлөшөт айына. Ошондой ыкмалар бар да, негизи. Бул мындай айтканда жакшы шарттарды негизи түзүп бергенбиз. Азыр ошол патент боюнча деле ошондой эме болот да, шарттар болот. Хорошо, сизге дагы бир сунушта, мен сиздин өзүңүзгө деле бир күнү берем, кагаз жүзүндө деле. ЦУМда иштеген крупный телефондор болуп иштеген жарандар боюнча. Дагы деле крупный иштейт, бирок башкалар менен айырмачылыгы жок эле налог төлөп келатат да. Ушул боюнча бир жакшы сүйлөшөлү, Рахмат.